Кыргызстанда 1-октябрдан тарта пенсия көбөйөт. Тиешелүү токтомго Сооронбай Жээнбеков бүгүн күндүн 1-жарымында кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаровдун айтымында орточо эсеп менен пенсия 516 сомго көбөйүп, 5517 сомду түзөт. Ошондой эле 5000 сомго чейин пенсия алгандардыкы 13%га көтөрүлүп, 5000ден жогору алгандардыкы 7%га жогоруламакчы. Биринчи топтогу майыптардын жалпы пенсиясынын көлөмү пенсионерлердин былтыркы жашоо минимумунан кем болбойт. Белгилей кетсек, бул Сооронбай Жээнбековдун өкмөт башчысы катары акыркы токтомдорунун бири болуп калды. Азыр мына премьер-министрибиз 1-октябрдан баштап пенсиянын 2 бөлүгүн жогорулатуу тууралуу өкмөттүн токтомуна кол койду. Социалдык фондго тапшырма берилди. 1-октябрдан баштап пенсиянын орточо өлчөмүн 5517 сомго жеткирүү тууралуу. Буга социалдык фонддун бюджетинен негизинен 981 миллион акча каралды. Пенсиянын 1-октябрдан баштап базалык бөлүгүн 280 сомго, жана камсыздандыруу бөлүктөрүн 260 сомго көбөйтүп, жалпы өлчөм менен 520 сомго пенсиянын орточо өлчөмүн көбөйтүп атабыз.